Бул жер ыйык жер. Себеби Уркая эже башкарма болуп иштегенден кийин көп нерселерди куруп, канча адамдар жардам берип ошол боюнча калып кеткен. 72-жылы Россиядан Союздан кишилер келип, эже жөнүндө билгилер келип, аяк-бияк сүрүштүрүп көргөн. Анан көргөндө эженин мазары каерде деп айткан, Муркуттун мазарынан алып келип ушул жерге коюлган. Бул жерге койгон себеби илгери ошол колхоздоштурган маалда контора болгон экен. Ошо контора болгон жерге андан кийин клуб болгон, аны клубтан эме кылып бузуп, кайрадан ашар түрү менен бул жерге ошол музейди курганбыз. Музей курулуп 80-жылдан бери иштеп келатат. Музейди 80-жылы түптөгөнбүз. Ошол боюнча ушул музей иштеп келатат. Бул орду эски эженин конторасынын жери. Ошого комплекс кылабыз деп сөөгүндө алып келип койдук. Эже атындагы мектеп, детсад, көчөлөр болгон. Бул Беляевичтин китептен окуп туруп, эженин элестетип туруп тарткан сүрөттөрү булар бардыгы. Бул болсо киного тартылганда Төлөм Шөкеев тарткан. Бул ушул каарманы Татуу Турсунбаева. Бул Давыд кызынын берген скульптура немеси сүрөтү. Бул болсо эже менен эжеден кийин ушулар бүт колхозду, 3 колхозду бириктирип бир колхоз кылганда иштеген жетекчилер, ушу Уркая Салиеванын атындагы колхозу парткому башкармасы болгон. Анын бул өзгөчө жери эженин үй бүлөсү менен жок болуп, балдары менен энеси калган сүрөт бул. Бул сүрөт өтө өкүнүчтүү, кейиштүү сүрөт. Себеби бул кызы дагы 1-2 айга жетпестен өлүп калган. Апасын, атасын кыйнап союп атканда көрүп тургандан сакоо болуп калган. Колундагы бөбөк болсо суулукта 4-февраль түнү суулук болгон катуу. Алар бүт эжелерине алек болгондо анда эч ким карабай суулуктан өлүп калган. Бул ортодо турган бала Кеңеш экөөбүз 6 жашар болгон. 6 жашар баланы детдомдо чоңойтуп, ошол жакта өзүнчө мындай максат коюп орус аялга үйлөнүп келген. Себеби баягы кыргыздар апасын, атасын сойгонун көргөндөн бала кезинде жүрөгүндө калган экен. Балдарын да атын орусча койгон. Сергей, Юрка, Галина деп. Людмила жеңебиз өтүп кетти. Балдары, неберелери бар. Бардыгы Россияда, бир гана небереси бар Сергей. Андан чебереси кыргызга үйлөнүп, бала чакалы болуп калган. Өлгөн күндө, туулган күндө, жана даталуу күндөрдө келип гүл коюп эстеп турат. Бул сүрөт, бул өзгөчө көрсөңүздөр керек, өзүңүздөр көп кинодон же китептен көрөт. Нактай өзүнүн сүрөтүн энциклопедиядан көчүрүшүп, Лейлектен келген меймандар, Пазылов, Исак, Токтор Назаров, Абдыжаппар болуп, булар келип музейди көрүп, Исхак Разаковдун музейинде көргөнбүз. Ошондой кылып кармаңыздар, бул эженин эмгеги зор деп баалашып, өздөрү ошо Тажикстандан заказ кылышып, энциклопедиядан ушул сүрөт килемге түшүрүп алып келип белекке берип кетишкен. Бардыгынын ушул эженин кылган менети, караңыздар, Кыргызстандын 4 бурчунда бары көргөн адамдар, билген адамдардын жүрөгүнүн төрүндө калган. Үй бүлөсү менен элди деп ойлоп каза болуп кеткен. Мындагы дагы сүрөтү, мына гезитке бергенде өлгөндөн кийин тарткан сүрөт, көзүн керип туруп, медициналарга тамагын башындай тигип сойгон жерлерин. Андан кийин мына аныкта нактай мына ушул экөө өлгөндө сүрөт өзүнүкү. Ушул турган сүрөттөр. Булар бары кинодон. Көп адамдар 10-жыл деп туура эмес берип койгон. Насирдин Байтемиров келип жазганда латын тили менен жазылган, архивден жазылган.
партияга өткөргөндөгү мүнөздөмөсүнө ушуну кармап биз 7-жыл туулганда ошондо 27 жашында курман болгон болот эже. Бул болсо башкарма болгондогу мүнөздөмөсү 32 жылы башкарма болгон. 32 жылы өкмөт башкарган, селолук советти башкарып турган. Анан 32 жыл башкарма болгондо мүнөздөмөсү 34 жылы эже дүйнөдөн кайтып кеткен болот. Бирок дүйнөдөн кайтарда мурун член СК болгон эже, бүт элди уюштурган, бул элдин айтканынан да башкача болуп колхозду чоң колхозго айландырган. Эже өлгөндөн кийин 3 колхозду бириктирип, бир колхоз Уркая Салиева атындагы колхоз болуп калган. 17 февралдан приказ чыккан. Ошол боюнча Уркая Салиева деп келатат. Бирок заманына жараша андай болуп калды. Айыл өкмөт ошондо Төөлөс экен, Төөлөс болуп айыл өкмөт атындагы болуп калды да. Бирок азыр деле эч нерсе эмес. Мектептин аты бар, көчөнүн аты бар, бала бакчанын аты бар, райондук бала бакчада, Оштогу лицей, кыскасы бардык жерде аты өчкөн жок эженин. Өчпөйт. Жаштарга насаат кылып ушуну айтып түшүндүрүп атабыз. Бул колхоз түзүлгөндөн кийин, эже башкарма болгондон кийин бул үчөөнү кеңешчи кылып алган. Бул жакын досу болот. Кошо бирге жүрүп, бирге туруп, айылдар бириктирип, колхоздуштурганда кошо жардам берип жүргөн жакын досу болот. Бул дос Калмырза, бул киши Калматов. Булар экөө тең кеңешчиси болот. Жакын ушул үчөө менен кеңешип иш кылган болот эже. Өз башымча эч нерсе жасаган эмес экен. Ошол маалда эле мындай аксакалдар менен кеңешип, айылдагы өзүнүн курдаштары менен кеңешип иш кылып жүргөн экен эже. Бул эженин кармаган туткан буюмдары ашканасы. Ушул маалдагы бүт калмагандар үйүндө болгон нерсеси экен. Колуна кирген неме кылып досуна айтып чогултуп алып келип койгонбуз. Туз баштыгы, мыналар баштыктар, бул туткучтары. Бул болсо мына жерде кийген кийимдери. Нарики меге Айнур Алтыбаева спонсор болуп, жана өзүбүздөн бирөө спонсор болду дагы, ушуну жаап кылып берди. Жакшы сакталып турсун деп. Мында айнеке өзүнчө болуш керек эле, ушундай болуп калды. Ошондой болсо дагы сакталганга немеси бар. Мына өзүнүн өрөжөсү экен, арка. Илгери көшөгө дөкөй эле. Мына жолдошунун кийген кийими, апасынын кийген кийими, байбич эненин. Ушулар бүт ошо кийген кийимдер. Мына эки таары өзүнүн кармаган нактай таары. Бул ага чейин канча кармасы керек? Ушул азырга чейин же муну күбө жебейт, чычкан жебейт, өң өчпөйт. Ушундай таза жиптен болгон экен. Бул бешиги, ошол маалда баласынын өлөп жаткандагы бешиги, энесинин чарп деп ирген немеси турат. Бул отуруп алып, кат немесинде өзүнчө неме кылчу экен, пландаштырып, кагаздар чызып. Бул кармаган жашаган сандык жабандары өзүнүкү. Жуулкан төшөктөрү, 16 эле буюм өзүнүкү мындай кошумчалап кылып койгонбуз. 80-жылы ачылган музей сентябрда. Азыр бу жерге 90-жылы келгенбиз. Баштап музей башка жакта болчу, азыр бул жакка келгенине 90-жылы келгенбиз. Бирок немеси шарты немелери барган сайын мындай чөгүп жакшы болбой жатат. Мына күмүштөн жасалган коюшканы, үзөңгүсү, ат жалгызды, мына ушулар. Мына төөнүн жүннөн токулган экен. Бул аял кишиники, башка болот турбайбы? Ээри жок болуп калды. Бул музей 1988 жылы курулган музей. Ашар тыгы менен бүткөн бул. Анын фундаменти жок. Жөнөкөй эле ташты тизип туруп, үстүнөн эски бир жерде бузулган кыштардан алып келип курулган. Анан бул уже мына жакындан бери жер титирегенден кийин жаракка кеткен бар. Отурушуп турабыз. Неме билинбесин деп. Мына отуруп атат, 60 сантиметр жерге отурат. Нар жактагы отургандан бери бул жерде иштешке болбойт. Бул музейде оңдошко муктаж. Ичинде де жаракка кеткен барын жыртыктарын жаап отурабыз. Эшиктери жабылбай, зорго жабылып атат. Мына фундаменти сыртынан мынтип өзүбүз шубап койгонбуз.